Кыш мезгили жакындап, жылытуу мезгили башталууда. Калк суукка даяр болуу үчүн алдын ала көмүр алып, даярдыктын камын көрүп жатышат. Учурда Бишкек шаарынын отун базарларында кара кече көмүрү тонналап, жимишөктөп сатылып жатканын көрсө болот. Анын баасы ал жакта 4200–4300 сомду түзөт. Муну менен биз баанын бир канча сомго көтөрүлгөнүн байкай алабыз. Көмүрдүн мурунку баасы менен азыркы баасынын айырмачылыгы канча? Анын жогорулашынын себеби эмнеде? Көмір ала албай атабыз. Жазындасы деле ушул Сенада келген азыр арзан кылса болбойбу? Бир айдын ичинде көмір аябай кымбаттап кетти. Элге көмір алыш кыйын болуп атат. Мисалы мен өзүм 4 тонна 5 тонна көмір алышым керек эле. Көмір ала албай, бардык көмір саткан жерлерди кыдырып келсем, бардык Сена ушундай болуп атат. Буларды арзандатсаңар болбойбу? Ар кандай болду да, 3000 канчадан болду эле, быйыл 4300дөн вообще түшпөй атат. Бардык жер бирдей. Бардык жерди кыдырып келдим, абезди, аяк буякты кыдырып келдим. Өзүм 2 тонна көмүр алат элем. Элди деле мында ойлоп, контроль кылып, неме кылса бийликтен жакшы болот эле да. Ал эми баанын көтөрүлүшүнүн себебин сатуучулар мындай түшүндүрүштү. Контролдош керек да, мына КАМАЗдардын баасын контролдосо, ошондон контроль болот. КАМАЗдар ар кандай баа менен келишет. Каалагандай көтөрүп келишет да, ошону монополия карап, муну Абездеги, мына Кыргыз темирдеги тете топ базадагы көмүрлөрдүн контролун алса эле баа түшмөк жашын. Мына азыр деген эчтеке кыш боло электе эле 4000 болуп калды. Быйыл жазында деген көмүр деген 3,5 мыңга чейин эле болуп аткан. 3200, 3300 ушундай болуп аткан. Азыр 4000ге чейин болуп атат көмүр. Жол жаман деп неме болуп атат. Кымбаттап келип атат шоферлор, КАМАЗистер. Ошондо КАМАЗда чейре соңкөл тартышып, перевал ачып, анда кымбат болгон 4000ден. Туура ага кошулабыз. Бирок ошо бойдон түшпөй турат, биз ошого нааразыбыз. Эске салсак, өткөн айда кара кече тоосунда чоң көчкү жүрүп, көмүр кенге кетчү жолдорду жаап калган. Ошондон улам көмүр ташуучулар айланма жол аркылуу келип жатышканын жүйө келтиришип, кара алтындын баасын кескин түрдө көтөрүп жиберишкен. Ушул бойдон баа арзандайбы же өсүп кете береби? Деги эле азыркы мамлекеттин абалында бул сыяктуу көйгөйлөрдү чечүү мүмкүнбү? Бул суроолордун жообу азырынча белгисиз бойдон калат. А биз болсо элдин үнүн уктурууну уланта бермекчибиз.